Ассаламу алейкум, урматтуу достор, мекендештер. Бүгүнкү күндө Жармамат байкебиз операцияга кирди. Ушул Жармамат байкенин операциясында жардам колун сунган эң алгач жакындарына рахмат айтам, ыраазычылык билдирем. Айылдаштарына, ушу тууган уругуна, ушу бардык айылдын имамына, айыл өкмөт башчысына, ошондой эле өзгөчө ыраазычылыгым Максат деген Жармамат экебиздин бир тууганы бар экен. Мына ошол мекендешибиз мага байланышка чыгып, Азамат байке ушундай болуп атат деп байланышка чыккан Максат күндүр түндүр байланышты бекемдеп, ушундай бир колдон келген аракет жасап, Жармамат байкебиздин жашоодо жашап калышына чоң жардамы тийип бүгүнкү күндө. Анан мына мынтип азыр кайрадагы экинчи мына ата-анын мындай акыбалда жаткандыгы бул үй бүлөдөгү балдар кыздар үчүн чындап эле оор экендигин кичине бир сезе билип, түшүнүп койгон. Ошондон бери ушул ар 6 айда лечение алып турамын. Азыркы кезде ушул акыбалым күндөн күнгө оорлошуп барган болуп атканга байланыштуу ушул Азамат Байматовго кайрылып, ушу кайрымдуу эл журттан үнүмдү жеткизип, ушу жардам болсо өзүм ошол Жармамат байкебиздин операцияга кирип алдында да мен сиздерге жакшылап айтып коюшуңуз керек, мекендештер, замандаштар. Акча айрым учурда жетишсиз болуп турган учурда биздин кайрымдуу болуп коомдук фонд, ошондой эле мен Азамат Байматов ушул бүгүнкү күндө мынакей саны 300ге чамалуу болуп калыптыр. Бул өтө өкүнүчтүү нерсе. Бир четинен канча адамдар ооруп жатат, канча адамдар ооруп жакшырып жатат, канча адамдар өтүп кетип жатат. Бирок үмүтүбүз жакшырып кетиши. Ал эми ушул жерде адамдарды ынтымакка чакырып, ынтымак менен башын бириктирип кармап, мына азыр акчасы жетпей атса, жетпей аткандардын бүгүн Индияда операция кирип алдында турса, бул жакта Кыргызстанда акча чогулуп аткан мекендештерибизге айтып жатабыз. Урматтуу бир тууган, сага чогулуп аткан, сизге чогулуп аткан ушул акчадан $5000 сиз тиги агабызга берип тургула. Анткени ал операциядан кечикпей кирсин. Операцияга кечикпей кирсе, демек акчадан дагы ашыкча чыгымга учурабайт деген жакшы пикирибизди айтсак, алар туура кабыл алып, кол сунуп берип, кайра учур саатында кайра тапшырып берип коет дегенге макул болуп, бири-бирине алышып беришип турганга дагы биз колдон келишинче мен жасап туруп атабыз. Анткени эгер андай кадамга барбасак, Жармамат байкебиз бүгүн да операцияга кирбей калат эле. Эгер күн өткөн сайын ал жакта чоң расход чет өлкөдө билесиздер. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, мен эмнени айткым келет? Кыргыз элиме, журтума ыраазычылык билдирем. Кыргыз кыйынчылыкта таштабайт деген сөздү бүгүн биз далилдеп жашап жатабыз. Бул далил. Мынакей, мен кыргызмын. Кудай буйруса, сиз кыргызсыз. Эң негизгиси алхамдулилла биз мусулманбыз. Аллах таала бизди мусулман кылып жаратты. Ушуга Кудайга шүгүр. Ошондуктан бири-бирибизди колдоп, кыйынчылыкка тушууп калсак, аны кыйынчылыктан сууруп чыкканга аракет кылган жакшылар жашасын. Кол сунган мекендештерге Кудай жашоо өмүрүнө береке берсин. Анан көп дуа кылып коюңуздар. Жармамат байке бүгүн ийгиликтүү операциядан чыгуусуна. Бүгүн саат 3-төрдө чыгат. Кудай буйруса операция бүтөт 3-төрдө. 3 саат 3-тө бүтөт. Мына ошол аралыкта операция жүрүүдө бүгүнкү күндө азыр ушул саатта. Ошон үчүн ийгилик каалап, бата тилек, дуа кылып коюңуздар. Сиздерден бир өтүнүч. Кудай буйруса достор, аталар кашта аман болсун. Апалар кашыбыз аман болсун. Балдар кыздарыбыз Кудайым буйруса алдыбызда дени сак, ыйманы бүтүн, ыйманы курч, илимдүү, билимдүү уул кыздар чоңойсун. Кудай буйруса балдар кыздарыбызга ден соолук өмүр берсин. Анан сиздерден бир өтүнүчүм, биз үчүн дагы көп дуа кылып коюңуздар. Биз колдон келген аракет жасап жатабыз. Жашайлы, кемибейли, көбөйөйлү деген үмүт менен өзүбүзгө таандык соопко ээ болойлу ар бирибиз. Ошон үчүн көп бата тилек, дуа кылып коюңуздар достор. Жармамат байкебизге бүгүнкү күндө дуага муктаж. Анан Кудай буйруса жакшырып катарыбызда бирге болойлу достор.